Журналия Жипара, Кыргызстосунан. Мен вопростарды бердим эле сиздерге. Мен биринчи вопросум деген президенттин Жашыл Мурас деген долбоору бар. Ошол боюнча Бишкек шаарында деген буга чейин бир 10 жылга чейин аябай парктардын баардыгы курап кетти эле да. Ушулар боюнча анан мыйзамсыз бак кыркылып атат деген көп соцсеттерде дагы маалыматтар кеткен. Ошолор боюнча кандай иштерди жүргүзүп атасыздар? Эми идея Жашыл Мурас деген биз баарыбызга керек да туура. Бул дүйнө жүзү ушу менен күрөшүп, адамдын өмүрү, келечеги бул эң чоң маанилүү нерсе. Бул бүт дүйнө жүзү ушу жашыл экономикага, Жашыл Мурасты биз дагы президентибиз инициативасы менен указ чыккан. Биз негизинде эле Кыргызстан жашыл эле өлкөбүз негизи. Жашыл өлкөбүз. Тоолорубуз бар, мөңгүлөрүбүз бар, токойлорубуз бар, жакшы. Себеби почти 95% тоо болгондон кийин жашыл да тоодо туурабы? Бул жагынан биздики удачный негизи. Башка мамлекеттерге караганда. Бирок ошондой болсо дагы эми бул инициатива абдан жакшы инициатива. Муну бир эле биздин мамлекет башчыга, президентибизге керек эмес да, биз элге керек, биздин кийинки муунга, биздин бала чакабызга керектүү нерсе да. Ошон үчүн биз дагы бул ар бирибиздин жүрөгүбүздөгү нерсе, ошону президентибиз эң туура чечим кабыл алып ушул инициативаны баштап берди. Биз эми нар жагын биз улантып кетиш мына биздин милдет. Сиздердин дагы, биздин дагы исполнительный органбы деги эле ушу ар бир Кыргызстанда жашаган адамдын милдети да бул. Бакты дагы кандай бак тигиш керек деген дагы маселе бар да. Биз өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына Ташкентте өтө кымбат бактарды алып келип, шаар эми Ташкент шаарын жакшы жасады. Чынында эле ушул Ташкенттен дагы, коңшулардан дагы кандай жакшы нерсе болсо да муну үйрөнүшүбүз керек да. Бирок кымбат бүгүн эле эртең менен азыр Акылбек Сөнбөгүч менен ушу шаарды бир аз кыдырдык, Дубовый паркты, тияк-бияктарды ушул бизге келген адамдар ушу шаарыбызда көрүп, бирок жакшы жашыл шаар дешип атат. Бирок биздин баягы ошону бир аягына чыгара албай атабыз да. Жолдорубуз, тротуарларыбыз, брусчаткаларыбыздын баары сынган, ирригациябыз, поливный системабыз ушу жактан биз аксап атабыз да, чынын айтыш керек. Анан ошондой скамейкаларыбыз дагы, освещениябыз дагы негизи колдон келсе баарын жазайлы деген бизде пландар бар, эскиздер бар, ой да бар. Бир баардыгы айланып келип эле ушу финансы маселесине такалат. Эми акча жок деп эле отура бербешибиз керек бул жагыда. Бирок биздин шаардыктарда ошону туура түшүнүш керек, биз аракет кылышыбыз керек. Ошон үчүн быйыл 18 000 бак тигебиз деп атабыз. Ошо анан ар бир жана өзүм айтып кеттим, 145 ошо мекемелер, журналисттер да бар, бир скверди тигели деген өткөндө биз даярдап койдук эле. Медерова көчөсүндө. Анан 18 участок даярдадык ар бир министрликтерге. Кечээ суббота күнү субботник кылып атып мен ошол жерден бир интервью бердим. Ошол чыктыбы, чыкпай калдыбы билбейм. Чыктыбы. Баары эле мындай болуп атат да. Баары эле ынтымак паркына барып эле, анан кийин бул биле галочки да. Чиновниктердин баары ынтымак паркына барабыз да, бир бакты тигип коет, анын дагы клумбасын тиги касып коюш керек, даярдап коюш керек, анан ак перчатканы андай иштебеш керек да. Эми шаарга деле бир убакыттын бак тигип иштеп койсо удовольствие да, өзүнө да ден соолугуна да жакшы. Мен ошол жөнүндө суббота күнү субботникте айткам. Биз даярдап койгон ошол сквер кылабыз, ошо парковый зона, ошол Медерова көчөсүндө ошол мусор балыры жатты, ошол жерге тегистетип коюп, ошол жерге бак тигип койдук да, сосна тиктик. Өзүбүз барып, Бишкек шаарынын мэриясы, акимдер бар, ошол жерге тиктик. Биз ушундай жерлерге тиксек, ошондой жашылдарны сактап ойлоп атабыз да. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бак тиккенден кийин эгер полив жок болсо, смысл? Бул эми ал бактагы акча турат да. Биз ошон үчүн ушу полив жагына да ылайыктап местаны даярдап атабыз да. Ошол жерлерге биз сугат ишин жанагы капельный орошение дейбиз, скважина менен ошол жерге алып барабыз. Биз ошондой расчет менен местаны определять этебиз да. Жөн эле энталага тигип койсоң, анан анысы куурап калса, эртең дагы биз анан бактын дубалы бар да, бак тиккенден кийин өсүш керек, аны караш керек, аягына чейин чыгарыш керек да. Ошондой анан бул жашылдандыруу боюнча элдердин дагы шаардыктардын бир сунушу болгон.
Ушу 1 жылдык гүлдөр эмес, көп жылдык гүлдөр көтсөңөр жакшы болот эле. Чынында ал экономичный дагы, анан кийин көпкө чейин гүлдөп турат. Быйыл ошо розага, көп жылдык кустарниктерге биз ориентир кылдык. 6000ден ашык ушу кустарникке зеленстройго мен кышын деле ошого тапшырма бергем. Азыр баягы 1 жылдык мына тюльпан булар да эле жакшы, мына азыр сонун болуп гүлдөп турат. Булар да керек. Баары ошонун баарын тең учитывать этиш керек да биз ушу кустарникке. Баягы 1 жылдары горшочокко салып коюп, анан жолдун жээгине илип койбоду. Миллиондогон акча кетти да. Ал эми тиги климаты аябай биздикиндей эмес, кумдун арасында болсо илип коюп өстүрсө болот тур. Но бизде грунт жакшы эле да. Ошон үчүн биз көп жылдык ушундай кустарниктер көтөлү деп атабыз. Анан бактын дагы кээ бир кезде ошо бак тиккенде дагы биз арсанына качырып бир бактарды тигебиз да. Эми калыстык үчүн айтып коюш керек, жанагы Южный магистралдагы бактар тигилбедиби? Ошондо иш косколуп 10 миңге алган, 11 миңге алган дебедиби? Чынында ал жакшы бактар. Кээ бирки биздин адамдар ушу бакты, эми мен аттарын айтпай эле коеюн, мына Ташкентте балдар барып көрүп келишти. Өтө кымбат бактарды чет мамлекеттен алып келип тигип атат. Жакшы нерсе баасы ошондой болот да. Анан биз арсанына карайбыз, анан муногу мурда бак тиккенде дагы тополдорду жана теректерди тигип койгон, алардан пух чыгат. Мына ал жагын да караш керек. Анан кайсы бак бизге адаптация болот, бизге туруштук берет биздин климатка. Бизде бир ысыса каты ысып кетет, суук болсо каты суук болуп кетет. Муну учитывать этиш керек. Бардык нерсеге келечекте мындай научный подход болуш керек. Ошентип шаарды жашылдандырыбыз керек. Анан бак тигет эле тиге бергенибиз дагы мындай кичине бирдемеге обосновать этип тиккенибиз жакшы да. Жашыл мурасты биз улантышыбыз керек. Мына месячник деп койдук, графиктин баарын түздүк. Ар бир министрликтерге бердик. Мына министрликтер барып ынтымакка барып эле 5 бакты тигип анан субботник кылдык деп кете бербей, пайда кылып ошону кийин ошону дагы сугарып карап турсаңар деп атабыз да. Өзүңөр көз болуп койгула да. Өзүң тиккен багыңда өзүң көз болушуң керек да. Өзүңө да интересный да ошол. Тигип эле базып аланан эмне болсо ошо болсун деген мамиле болбош керек да ар бир кылган ишибизге. Ушундай. Так, экинчи вопрос меники тазалык боюнча эле. Кандай күз болуп суук башталганда эле деген Бишкек шаарынын смог түтүн каптайт да. Анан ушул боюнча анан экинчиси тиги неме мусорду таштандыларды переобработка кылып кайра иштетүү жаатын ар бир келген эле мэр мынакей завод курган атабыз дейт, анан эле аягына чыкпай калат. Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Эми мен дагы бул мэр болуп келгенче мен дагы сиздерге окшоп мен ушундай критиканы өзүм көп айтып жүрчүмүн да. Смог башталганда смог жөнүндө айтабыз дагы, анан жаз келгенде кайтып унутуп калабыз депчи. Бирок бул жылы андай эмес. Бул жылы бул маселе биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин көзөмөлүндө турат. Мына азыркы кечтеги Сабалышный полигондун акыбалы, эмне кылабыз? Мына премьер-министр билесиздер өткөн жумада бизге келип тийиштүү министрликтер боюнча ушу министрлерге келип тапшырманы берди, бизге мэрияга тапшырманы берди. Биз сөз эмес, конкреттүү чараларды көрүп иш план түздүк. Мун кышында эле түзүлгөн. Бирок биз ушу отопительный сезон бүткөнчө деп күтүп атканбыз да. Эми мен чоң-чоңдорун айтайын, майдалары өтө көп. Биринчи кара кеченин көмүрү жөнүндө айтайын. Эми биз көп жылдан бери сиздер менен кара кеченин көмүрү жакыл экесте Казакстандын Караганда, Кузбасс деген көмүрлөрүн жагып жүргөнбүз да. Бирок мындай смог болчу эмес. Смог Бишкекте эле болгон жок. Бишкекте элде көбүрөөк болуп атат. Мисалы үчүн Суусамырдан түшүп келсеңиз, тиги эмеден Сосновкадан келсеңиз, ошол Сосновкада дагы смог, Сокулукта да смог. Кийин көбөйүп кетти да. Мунун эң негизги себептери ушу кара кеченин көмүрүнөн деп биз ойлоп атабыз. Специалисттер да айтып атат. Буга каршы эмес. Ушу Бишкек шаарына ушу быйылкы жылы отопительный сезондо кыш мезгилинде кара кеченин көмүрүн биз чектесек деп атабыз. Сунуш бердик. 1 жылга чектейличи, смогду көрөлүк депчи. 1 жылга чектейли. Себеби кара кеченин көмүрү зольност көп дагы, анан калорийнеси аз.
көп да расход болот. Ушул өтө чоң эффект берет деп мен ойлойм. Кабинет министров да принципе буга каршы болгон жок. Биз ушул көмүрдү быйыл айтып атабыз, биз азыр расчётун жаза беребиз кабинет министровка. Эгер кара кеченин көмүрүн кышында алсаңыз 4,5–5 миң сом болуп атат. Эгер биз жайында алып койсок, ошол эле Казакстандын көмүрүн ошол 4–5 миң сомго ала алабыз. Биз бир 5 ай эртерээк кыймылдашыбыз керек да. Биз Бишкек шаарынын потребностун эсептеп туруп, ошол көмүрдү берги обеспечить этип, биздин шаардыктарга түшүрүп койсок, кара кеченин көмүрүн алышпайт. Бул өтө чоң маселелердин бири. Экинчи маселе транспорт маселеси. Смогко өтө байланыштуу дагы, зыяндуусу дагы. Себеби анын машинеден чыккан түтүн, ТЭЦтин түтүнүнө чыкканга караганда мунун вредности аябай көп. Себеби анын составында тяжелый металл бар, свинец бар. Бул жанагы рак оорундарына пайда кыла турган, бир түрткү боло турган жаман нерсе. Анан ошон үчүн биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өткөндө да айтты, көрдүңүздөр. Ошо транспорт маселесин общественный транспорт чечиш керек. Жанагы ошон үчүн быйылкыга 1000 автобус алып келели деп алып келгенге биз контрактка кол койдук. Газ менен жүрө турган. Ошонун быйыл буйрса 500-ü ошол биздин кол койгон контракт менен келет. Мына бүгүн менимче акча уже кетип которулуп баштады, поэтапно которулат ал. Андан кийин 324 автобус биздин жанагы айтып жүрбөйлүкпү, сиздер эми аны жатка билип калдыңыздар. Европейский банк развития реконструкцияны, Азиатский банктын кредиттери боюнча 120 электробусубуз мына бүт соглашение, ратификациясынын баары бүттү. Ошол автобустар даярдалып атат. Бул эми бул жылдын аягына келе турган, сентябрь, октябрь ушуга келет. Быйылкы келе турган автобусубуз ушу 1000ге жакындайт. 1000 автобус менен азыр жаңы схеманы биз даярдап департамент иштеп атат. Ученойларды биз коштук. Ушу схема жана маршрутный схемаларда дагы бизде элдер көп жасат. Берге барбай калды, берге жетпей калдык, бизди кошкула деп эле. Буга дагы мындай бир специалисттер, транспортниктер, окумуштуулар аралаш керек. Бул өзүнчө да бул наука. Схеманы да туура коюш керек. Жана пробка болбош үчүн. Мына ушундай общественный транспорт маселеси смогко байланыштуу да. Андан тышкары мына пробка маселесин сөзсүз азыр сиздер суроо бересиздер. Пробка маселесин чечишибиз керек. Ошонун чечүүнүн жолу да бул автобус биринчиден. Экинчиден транспортная развязка. Мына өткөн жумада журналисттер сиздер билдиңиздер го, берги Акылбек Үсөнов ушул маселе боюнча да биз презентация кылып 15 проект жасадык. Көчөлөрдү түз пробивать эткен боюнча. Биздин көчөлөрдүн көпчүлүгү 15 көчө бар, тупик болуп туруп калганда, мисалы үчүн алсаңыз, тетиги Карл Маркс көчөсүнөн келатканда эле Горькийге келип такалып каласыз да. Биз ошону түз пробивать этели десек, заводдун зданиясына туура келип калган. Анан каналдын ичине оң жакка берип туруп, Карадаринский деген көчө бар. Ошону менен биз Толстойго чыгарабыз. Андан тышкары мына Молодая гвардия, Чапаев, Карпинка, Сүйүнбаев 4 транспортная развязка бар. Бул шаардын биринчиден пробка маселесин чечет, экинчиден шаарга өтө көрк бере турган сооружение да. Бул $34 миллион, 3-чү фаза, бая китайский гранттын эсебинен. Андан башка жалаң эле кредит, грантты карап отура бербей, өзүбүз бюджеттин эсебинен жасайлы деп кабинет министрликке сунуш бердик. 15 көчөнү биз пробивать этели дедик. Азыр биз дагы бир маселенин үстүнөн иштеп атабыз. Мына Чапаев көчөсүн тетиги магистралга чыгарсакпы деп ойлоп атабыз. Себеби ал жерде Манас университети турат. Азыр эскизный проектин даярдап туруп, Манас университетинин жетекчилери менен сүйлөшөбүз. Алар экиге участок бөлүнүп калабы, кандай болот, ошону да чыгарсак. Ушуга окшогон көчөлөр өтө көп бизде. Ушундай тупиковый көчөлөрдүн баарын жасашыбыз керек. Анан жанагы оңго кеткен поворотторду да ушундай кылалы деп атабыз. Көп специалисттер сунуш берип атат. Себеби светофорго туруп калабыз, пешоход өткөнчө 2-3 машина өтөт, анан туруп калып атабыз. Правый поворотторду да көбүрөөк жасайлы деп ойлоп атабыз. Былтыр 3-4 көчөдө жасап көрдүк. Жакшы эффектин берди. Мына бул смогтун тегерегиндеги эмне үчүн мен муну сразу айтып кетип атам? Себеби шаарда болгон маселенин баары бири-бири менен байланышкан да. Бири-бирин чечпесең бири чечилбейт да.
Ошон үчүн эми ушундай көп маселелер бар. Колдон келишинче аракетти кылып атабыз. Эми шаардыктар муну бааны сиздер бересиздер, журналисттер сиздер эл менен көп жолугасыздар. Бааны биздин кандай иштеп атканыбызды эл берет бизге. Азыр элдерибиз бизди сөзгө ишенбей калган. 30 жылдан бери чарчап калышкан да. Сөзгө ишенбейт. Баягы эле сөз болуп атат дейт. Иш кылып койсоң ишенет. Бирок мен ушул учурдан пайдаланып мен да суранып кетет элем шаардыктардын жардамы сөз керек. Мына субботник болгондо биз чыгара албай атабыз. Мен ар кандай жолун көрдүм. Акимдерге поручать еттим, МТУларды чогулттум, жекеде сүйлөштүм. Бирок ушул жанагы субботниктерге таптакыр чыкпай атат да. Мындай өсүмдүн забору бар көчө. Ичи таптаза, шыпырылган двордун ичи жакшы да. Эшигинин астында 6-7 метр жолго чейин газон бар. Эшигинин астыда эми мына жаңы конуштарды өзгөчө курай басып атат. Эми ошол жерде өздөрүнүн кичинекей балдар ойнойт да. Ошол курайды аралап өтүшөт. Эми тушун биз айтып атабыз. Ошонун тушун биз силерге бекитип берели. Ошол жерди сугарып, тазалап койсо болот да. Мына түштүктө жакшы, ушул маселе абдан жакшы өнүккөн. Эртең менен турар менен эшигинин астын карап шыпырып коет. Эми ал ден соолукка деле жакшы да. Мына ушундай маселелерди кызым берчүлөрдү атайын сөз сүрүп кетакка чейин. Ушундай маселелерди сиздер дагы бизге жардам беришиңиздер керек. Ушундай топ болуп уюшуп ушундай нерселер жасаса, анан мага да приемго көп эле кишилер келет. Приемго бир ар кандай случайлар болот да. Ушундай претензияны айтат, берим мынтип атат, терип тигинтип атат. Анан мен бирөөнө айттым, сизди мен жумушка албайын, ушул жерге ушул служба жакшы иштеп атат, инспекция ошол текшере турам. Сизди жумушка алайын, кызык экен. Эртең келсеңиз, эртең жумушка алайын, мага жардам бериңизчи. Ушул инициативаңыз патриот экенсиз, жакшы экен. Сизди алайын десем, алдым мен ошол кызды жумушка. Бир жумадан кетип калды. Бул элдер менен иштегениң азап турбайбы таза дейт. А кандай дедиңиз эле көрдүңүзбү? Биздин элдерге дагы ушундай бир элдерибиз кичине мамилени да өзгөртүш керек да. Мына өткөндө бир паркка базып жүрсөм, сонун скамейкаларды койдук, сонун массивный тротуарларын жасадык. Семичкени 2 скамейка толтура чагып жерге төгүп салыптыр да. Эми таптакыр эми сыйлабагандыкта ошонун ошо төгүп салган баланын эжесиби, энесиби, атасыбы ошол жерде шыпырып жүрөт да. Биздин эле кишилер да, тазалыктын кишилери. Эми ошондой мамилени да биздин жаштар дагы, анан биздин вообще элдер өзгөрүш керек. Мамилени өзгөртпөсөк, жалгыз эле бийликтин прямой милдети тазалаш. Бирок элдерибизде ошого мындай туура мамиле кылышыбыз керек да. Жалпы киришпесек, биздин элди көтөрүп, бийлик элге жакын болуп, эл менен чогуу алып чыкмайынча биздин баягы бул процесс узарат да. Ошон үчүн маданиятыбызды да бир аз, мамилебизди дагы, шаарга болгон мамилебизди өзгөртүшүбүз керек да. Кечиресиздер, мен 3-чү вопросумду сразу алайын, Бирета Васильевна. Мен могу жаңы конуштар боюнча айтайын дедим эле да. Бишкек шаары туурасынан эле мынтип эле өсүп баратат, бирок бийиктигинен эмес. Жанагы курулуш компаниялары центрге эле деген биринин үстүнө бирин эле деген этажныйларды куруп атат да. Ушулар боюнча сиздердин планыңыздар кандай? Могу новостройкаларга деле деген тиги этажныйларды куруп, может быть, жылдырса болобу? Негизи сиз эң туура маселени айтып атасыз да. Биз баарын тең эмне үчүн пробка болуп атат? Баардыгын тең борборго куруп алганбыз да. Жакшы мектепте борбордо, театрда борбордо, торговый комплекстин баары борбордо, мынагы шаардын чекесинен жаңы конуштардан баары борборго тыгылып алсаң ошол жерде пробка болуп атабыз. Биз ошолор борборго келбеш үчүн биз сыртка чыгарыш керек. Жана мектептерди биз сырт жакка, мына Мурасордо деген 20 километр. Эмне үчүн курдук? Мектепке да борборго ташып атпайбы? Мектебибиз да борбордо болуп калган да. Ушунун баарын биз сыртка куруп беришибиз керек. Торговый точкаларды ошол жакта болуш керек. Баарын сыртка чыгарып, шаарды тазалаш үчүн, пробканы жоюш үчүн биз сыртка кетиришибиз керек. Биздин позиция ушундай. Биз ошого барышыбыз керек. Азыр бүгүн эле сөз болду. Ушул айда биз
мынагы Москванын институт градостроительства деген бар. Бул ушул генпланга связанный да. Генпланды биз бузбашыбыз керек. Генпланда жакшы чийебиз. Генпланды бузуп, анан кийин бирине жабыштырып кура беребиз. Мына мени көрүп атасыздар, бирине жабышат. Пожарный проекттер жок. Курулуштардын бар ушундай кылганда көп нарушение бар, чынын айтканда. Анан кийин туура айтасыз, ошон үчүн бардык нерсени сыртка эс ала турган жайларды дагы. Мисалы үчүн Карагачовой роща каралбай атпайбы? Биз Карагачовой рощага азыр бир проект даярдадык. Мына шаардын БЧКдан ар жагы север жак ошол жака барып салыш керек. Керек болсо биз ошол жерде жакшы проект жасадык, бир инвестор тартканга аракет кылып атабыз. Жайында көлгө бара албаган адамдар балдар менен, а жерде көл бар. Жазап койсок так ошол жерде эс алат биздин балдар. Жайкы каникулда. Ошон үчүн маселе туп-туура маселе. Себеби ушу 47 конуштардагы элдерге ошондой нерселердин баарын куруп берсек, центрибиз дагы разгрузка болот. Эки маселени чечет. Биринчиден аларга шарт түзүп беребиз жаңы конуштарга. Экинчиден шаардагы пробка маселесине разгрузка кылабыз. Эгер 100 квартира болсо, анын 50-үсүнө берсеңер, 50-үсү кайка коет, 50-үсү жолдун баарына коюп салып атпайбы? Парковка. Мисалы үчүн Японияда мындай. Эгер сиз машина сатып алам десеңиз, сиздин машина кое турган парковкага жерим болсо, справкаңыз болсо, машина сатканга уруксат берет Японияда. Европанын мамлекеттерин караңыз, пробкалар. Мисалы үчүн биз айдап келдик дагы жумушубуздун жанына машинабызды коюп койдук. Эртемен кечке чейин бул электронный вариантка биз өткөзөбүз, азыр проектти даярдап атабыз. Ошол тик айтат, эсептей берет. Кечке чейин 1000 сом төлөнө турган болуп тияка кетсе, ал киши автобус менен келет. Ошон үчүн биз автобустардын келишине карата биз параллельно ошондой нерсени киргизели деп атабыз. Автобус менен келгиле. Биз тротуарды оңдоп берели, жөө басып келгиле, велодорожканы жасап берели, велосипед менен келгиле. Общественный транспортту обеспечитель автобус менен келгиле деп туруп, анан биз жанагы жагын параллельно киргизели деп атабыз. Себеби биз ал ойдо эле турат, биз аны айта албай жатабыз, себеби биздин шаардыктар бизге суроо берет да. Тротуарыңды жасап койбойсуңбу дейт. Общественный транспорт обеспечитель коюш керек. Анан бизге ушундай тыюу салышыңар керек деп бизге обратный суроо берет да, биз ошого параллельно даярдап атабыз. Буйруса 1000 автобус киргенден кийин биз ошол нерсени биз тартипти киргизебиз. Себеби биз киргизгенге пока колубуз кыска болуп атат. Биз шарт түзүп берип туруп анан элден сурашыбыз керек болуп атат да тартипти. Биз ошо шарттын үстүндө мына азыр бул маселелерди президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү көзөмөлдөп атат. Шаарга байкап атасыздар, президент дагы кабинет министринин председатели Акылбек Үсөнбекович дагы көп көңүл буруп атат. Мурда мындай көңүл бөлүнчө эмес, себеби деген көңүл буруш керек, себеби биздин бул Бишкек шаары биздин мамлекеттин борбору биринчиден. Экинчиден ВВПнын Кыргызстандын ВВПсынын долясынын 40%-ын Бишкек шаары беребиз. Эгер 154 миллиард Кыргызстан боюнча налог чогулса, 112 миллиард сомду Бишкек шаары чогултабыз. Биз дагы ошону маселени мен дагы айтып атам, ошол маселени коюп атам. Бизге көбүрөөк акча бөлүш керек. Баары проекттерибиз даяр. Бир нерсе кармап аткан нерсе финансага кылып такалап атабыз, бирок буйруса мына автобус маселеси жана башка маселелерди президентибиз дагы премьер да колдоп бизди ушу шаар буйруса оңолобуз деп турабыз. Өткөндө баягы кезекке туруп үй берүү дегенди ишке ашырам, бир эмес 2-3 үй курам, мен замат деле үй куруп коем дедиңиз эле. Ошол үйлөр качан курулат? Быйыл баштайбыз. Анын 4-5 участок бар экен, мэрияга келген. Ошону быйыл баштайбыз. Быйыл мына бюджетибиз каралып атат. Мен былтыр чынын айтканда ага колум жеткен жок. Баягы мектептер менен жүрүп көп жумуштар калып кетти. Себеби ал ушуну ответственный объект болчу. Ошо менен эртең менен кечке түнүгө чейин ошо менен жүрүп калдык да көп нерсеге кол жетпей калды. Быйыл ал ошол үйлөрдү биз баштайбыз. Биз курбасак ким курат? Мына биздин эле предприятиялерди карап көрсөңүздөр, тазалык иштейт. 30-40 жылдан бери көчө шыпырып жүрөт. Булар эмне үчүн үй албаш керек? Мына горсвет иштейт. Мына күнү түн иштеген биздин служба, эмне үчүн буларга бербешибиз керек? Мына бул 8 мартта байкадыңыздар. 8 мартта аялдардын былтыр поздравить этип мен байкадым. Ушу аял кишилер биздин эле ошо тазалыктын ишинде
эшигин астын аялдарды биз поздравить этип гүл берип аттык, алар ошол жерде шыпырып жүрдү да. Эмне үчүн алар да аялдар да? Эмне үчүн ошолор эшигин астында шыпырып жүрүш керек да, башка аялдар келип туруп гүл алып подарок алыш керек. Мен айттым, быйыл 170 аялды ошол жерге киргиздим дагы. Силер эшиктин астында шыпырып бергиле, бирок силер да акылуусуңар. Алар да биздин шаардын тургундары. Силер да филармония, ошолор баардыгын подаркаларын бердик, гүлдөрүн берип, концертти берип, ушундай мамиле кылышыбыз керек. Тандалма мамиле кылбашыбыз керек. Анан жанагы айткан үйдү курушубуз керек. Ар бир министрликтер куруп атат. Эмне үчүн мэрия курган эмес? Мэрияны үй кура турган бул мэрия болуш керек. Эң биринчи очередь. Курабыз, буйруса көрөсүздөр, бат эле курабыз. Ошонун бюджетибиз 25 ушу апрелдин 25-инде биздин сессия болот, шаардык кеңештин. Ошого киргизип атабыз, ошону баштайбыз. Бюджет бекисе, бекитип берсе баштайбыз. Дагы бир сөз берип айтсам. 5 канал жабылып алдында турат. Биздин айрым кесиптештер эми эмне болобуз деп атат. Анан бирин кумтур алыптыр пирамиданы. Анан 5 каналга өкмөт акча бербей алар жабылган атыптыр. Сиз өзүңүз ушундай бир соцсеттен деле чыкпайсыз. Мүмкүн алып коюу жагын карасаңыз болбойбу? Башкалар болсо өзүнчө мындай реклама кылат го, сиз өзүңүз да чыкпайсыз, иштебей жатып иштеп атам, копой кыйратып атам дейт. Мүмкүн 5 канал сизге керек эмес дегенби? Жалпы баштар. Ооба, кандай түшүнөт? Ал боюнча бизге сунуш түшкөн. 21 миллион карызы бар экен. Андан кийин отурган зданиясында дагы судебный маселелер бар экен. Зданияда фонд көсүмүштүүгө карайт экен. Ушундай көп мурдакы передача болгондо бир маселелер бар экен да. Башында кат менен кайрылган. Биз жазганбыз. Мынагу себеби алардын карызын биз ала албайбыз да. Ошол карызыңарды кабинет министров Минфин жаап берсин. Жанагындай судебный вопростор менен эртең алып алар соттошуп жүрбөйбүз да биз. Ошо судебный вопросторун юридически баарын турлап бергиле. Анда биз карап көрүп, принципе каршы эмеспиз деп биз жазганбыз да. Анан ошол маселелер до сих пор чечилбей атат да. Ал бир жарым жыл болуп калды. Балдар да келген мага. Эми негизинде ошондой канал кылып койсо деле жаман болмок эмес. Мынагы телевидениени карап көрсөңүздөр, негизи эле болуп аткан жаңылыктардын баары эле негизи Бишкекте да. Коноктор деле, делегация деле, саммит деле баары Бишкекте өтүп аткандан кийин Бишкек, Москва шаарында эле биз Москвага жеткенге көп бар, но өзүбүздүн канал болсо деле чыгып мындай сүйлөшүп турса, элге жакыныраак болуп, жетет беле информация көп жетсе, эл көп нерсени билбей калышып атат. Мына мен информациянын күчтүүлүгүн эмнеден сездим? Өткөн жылда сиздерге мен пресс-конференция бербедимби? 22-жыл эмне жумуш кылдым деп. Анан мага отделдер дайындап, ошо кылынган иштер боюнча видео отчет кылып даярдап келишти да. Мен ошону көрүп алып, өзүм таң калып калдым чынында. Баягы жумуш деген кире берет экенсиң, күнүгө тигини бүтүрөсүң, мени бүтүрөсүң. Мен шаардын жумушу көп да, бүтпөгөн жумушта. Бүгүн берин жасасаң, дагы чыгат, баягын жасасаң, тиягы чыгат. Анан буга кирип кете бересиң дагы. Анан ошонун отчетту көрүп алып, мен чынында өзүм ыраазы болдум. Көп эле жумуш жасаган турбайбыз биздин деп. Анан ошол отчетту кийинки информацияларга бердиргеним ошо болду. Бизде сессия кор кеңеш болду. Биздин менин отчетумду бир жылда бир угушат да шаардык кеңештин депутаттары. Анан биринчи ошону коюп койдум, кыска вариантын. Бир суроо, принципе мага мындай суроо болгон жок. Болду деди, сиз иштеп атасыз, иштеңиз. Көрдүк деди. Мен доклад окуйун десем, жок. Доклад окуйун десем, жок. Доклад бияктан көрдүк. Биз суроолорубуз бар эле, суроо жооп өтөлү деп, анан бир добуштан колдоп бекитип беришти. Замечание, конечно, айтылды. Сиздин замдар жөнүндө айтылды, акимдер жөнүндө айтылды, службанын кемчиликсиз болбойт да. Иштеген адамдан сөзсүз ката кетет. Ким ката кетирбейт? Ал иштебеген адамдан ката кетпейт. Катасыз болбойт да. Бирок биздин кылган иштерибиз көбүрөөк катабыз азыраак болгонго биз аракет кылып атабыз. Мен өзүм критиканы туура кабыл алам. Баарын кыйратып атам, бүтүрүп атам, сонун кылып кой деген таптакыр алыспыз. Анын үчүн бизге иштей беришибиз керек. Биз үчүн эч ким жазабайт. Мен анын үчүн аны туура түшүнөм.
Биз жасабасак, биз үчүн, Кыргызстан үчүн, шаар үчүн бирөө келип бизге жасап бербейт. Кандай инвестор келген күндө дагы өзүнүн выгодасы бар. Антпесе инвестиция келбейт да. Бизден бирдеме таап кетели. Биз колдон келишинче өзүбүз бүтүргөнгө, өзүбүз чечкенге аракетибизди кылышыбыз керек да.